ушундай кырдаалда элдер көп эле ата племе менен отуруп калышты, обозревательдер мененчи. Эми баягы айла жок. Көбүнүн үйүндө жаш балдар бар, неберелери бар. Баягы бир үйдө бир комнатанын ысыта отурган элдер бар. Ошондо деле жатаканасынын наркы 2 комната, 3 комнатка сайганда деле тугуп кетип калат. Ушуну дагы ушу какой-то промежуток, күнөөлүү эмес да, турабы адамдар? Перерасчет кылып берсин. Перерасчет кылып, карап, ошо 77 тыйын менен төлөсүн элдер. Потому что вынужден болушту. Лимит жок болсун. Алып койсун. Токтоп коюңузчу, кечиресиз. Азыр, например, айтып атат го. Өзү 700 киловатт бар да, лимитчи. 700 киловаттан азыр ар бир үйдө ашып кеткен да. Мурун болсо ашпаган. Ошону азыркы могу ЧС учурундагыны, как обычно, 1100 киловатт болсо деле ошо 700дүн ичинде ашып төлөнбөсүн. Талай Умукевич, кечээ биз 29 январда Майыл суу шаарына барып келдик да. Эл менен жолугушуп, сууктун кесепетинен өзүңүз билесиз, бир топ чыгымдар болду да. Анан соц объекттерди текшердик, эл менен жолугуштук, элдин суранычы. Ушул сууктун кесепетинен жылуулук өчтү да. Суу жок. Анан жарандар жылуулук жок, печка, плиталарды кошуп, иштетип, аягында эмне болду? Аягында 700 киловаттан өтүп кетти. 77 тыйындан эмес, 2 сом 16 тыйындан айланып калды. Эми туура бул Кудайдын берген сыноосу да, анан элдин күнөөсү жок да. Ал жерде ЧС кирип атса, айла жок лимиттен өтүп кетип атса, мына элдер нааразычылыктарын билдирди да, ушуну кантип чечип бересиңер? Мына 500 сом төлөй турган төлөмгө 2000-2500 төлөдүк дейт. Ошону кандай кылып чечип бересиңер? Же февраль айына жеңилдик кылып бересиңер? Жооп берип коюңузчу ошого. Биринчиден биз аяка жеңилдик берген ошол суук мезгилинде бирден бир жеңилдиги аяктын такыр светин өчүргөн жокпуз. Соцсеттерде өзүңүздөр көрдүңүздөр. Элдер бизге энергетиктерге ыраазычылыгын билгизди. Бул биринчи жеңилдигибиз. Экинчи жеңилдигибиз бул эми биздин эгерде энергетиктердин күнөөсү менен кетсе, анда биз жоопкерчиликке барат элек да. Бул водоканалдын жоопкерчилиги болуп калды. Анан эми азыр мен муну мындай жеңилдик беребиз дегенден алысмын. Биз анализдеп көрөлү, канча киловатт ошо 700 киловаттан өдө колдонулду. Сиз туура айтып атасыз, ал жерде бүт баары тең этаж үйлөр болчу. Алар туура эле 700 киловаттка чейин колдончу да, анткени свет, холодильник эле колдончу да. Анан жана жылуулук өчкөндө жана печкаларын сайып, ошону менен көбөйүп кетти да. Муну вакыт берсеңиз биз караштырып көрөлү да, азыр жооп бергенде даяр эмесмин да. Талай Умукевич, сизге чоң рахмат. Мына биз энергетикалык кризиске кирген жокпуз. Кудай буйрса кыштан аман-эсен чыгайлы. Сиздин да бул жерде чоң мээнетиңиз бар. Биз баалайбыз. Ушул жарандардын кайрылуусун эске алып коюңузчу, эске алып коюңуз. Ушул аманатты министрге жеткирип коюңуз деп бизге тапшырма кайрылуу жасады да элдерчи. Эске алып койсоңуз, мүмкүн болсо чечип берсеңиз, аябай жакшы болот. Рахмат. Рахмат.